Салам мекендештер, арбаңыздар. Россия Федерациясынын экономикасы төмөндөп, өткөн жумада Россия Федерациясынын президенти Владимир Владимирович Путин чоң жыйын өткөрдү. Ошондо өзү айтып кетти. 2 месяца подряд экономическая динамика, к сожалению, снижается. 2%га ички дүң продукциясы экономиканын өсүшү кыскарып атат деп, ошол эле учурда бир нерсе тезистер айтылып кетти. Эмне себептен бул жумушчу орундардын жеткиликтүү эместиги, мигранттар болсо, мигранттардын жоктугу. Ошо боюнча кыскача сөз сүйлөбүз. Сөз баштаарынын астында кичинекей жарнама барыбыз эле чек арага чыгып келебиз легалдашуу үчүн. Анан кийин, эгерде акчаңыздар жок болсо, көп балалуу болсоңуздар, муктаж болсоңуздар, биз иштешип жаткан жаамат бар, чек арага бекер алып барып, бекер чыгарып келет. 4 выходта Волгоградский проспектте Абубакыр жана Замир деген мырзалар, чын эле муктаж болсоңуздар, мен азыр астына телефондор жазып коем, кайрылып, диаспоранын атынан десеңиздер, бекер чыгарып, бекер кайра алып келет. Эми негизги тема. Россия Федерациясынын экономикасы түшүп, алга бир нече фактор бар. Ошо бирок факторлордун ичинде ошол жумушчу колдор жетишсиздик себептен ар бир мигрант, ар бир жумуш берүүчү, ар бир жумуш иштөөчү булар экономикага кошкон салым себептен ошол жумуш болуп турса, жумуш иши болуп турса, стройкалар убагында берилип турса, анда экономика ошол себептен да өсөт. Көпчүлүк учурда бирок Россия Федерациясынан ошого карабастан депортация, выдворение да көбөйүп баштады. Себептен Россия Федерациясында экономический жана силовой блок экөө дайыма тирешип келет. Экономический, социальный блок дайыма айтат, бизге мигранттарга керек, мигранттарга тийишпегиле, мигранттар бул экономиканын жүргүзгүсү деп. Бирок силовой блоктун өзүнүн чындыгы бар. Булар потенциалдуу экстремизм, терроризм, булар коопсуздукка бизге коркунуч алып келет деп айтылат. Ошонун негизинде депортация берет. Кыргызстан өнүгүп атат ошол эле учурда. Кыргызстандын экономикасы 2025 жылы эң чоң СНГ боюнча эң чоң көрсөткүчтөрдүн бири болду. Жалпы жыйында Владимир Путин да айтып кетти, Кыргызстан чемпион по экономическому развитию деп туруп. Ошол эле учурда Кыргызстанда жумуш орундар бар. Ошондой жумуш орунду биз атайын мэрия аркылуу тактап, мэрияга айдоочу, автобус айдаганга айдоочу мекендештер керек экен Бишкек шаарынан. Эгерде силер мигрант болуп жүрүп Бишкек шаарына келип калсаңыздар, же Кыргызстанга келсеңиздер, мен азыр бүт ошо видеосунда киргизип туруп, телефондорунда жазып коем. Бишкек шаардык транспорт муниципалдык ишканасы кызматчыларды жумушка чакырат. Өз ишин мыкты билген, жоопкерчиликтүү жана кесипкөй адистерде кызматташууга чакырабыз. Биздин командага кошулуп, коомдук транспорт өнүктүрүүгө салым кошуңуз. Кайрылыңыздар, мекенге кайтыңыздар, мекенде деле жумуш орундары толтура, ошол жака барып эмгектенип, ала тоонун кучагына бөлөнүп, кымыздан, суудан ичип, эркелеп өз мекениңизде жүрө бериңиздер мекендештер. Ушундай жаңылыктар болсо да, Кыргызстандан да көп вакансиялар болсо силерге айтып турабыз. Андыктан биздин каналды карап туруңуздар, досторуңуздар менен бөлүшүп коюңуздар. Көрүшкөнчө. Көп мекендештер такси жааматында иштейт, бирок ошол таксист мекендештер башка улуттардын таксопаркында иштейт. Кыргыздардын таксопаркы бар, Азия парк деген 1% алат. Эгерде диаспоранын атынан десеңиздер, 0% менен 10 күн иштесеңиздер болот. Пробный катары, андан ары улантып кете бересиздер. Озгопту, ОСАГО, путевой лист бүт документтерин бүтүрүп берет. Анан анча-мынча мекендештерге эмгек келишимин дагы бүтүрүп берет. Кайрыла бериңиздер, диаспоранын атынан десеңиздер, 0% менен иштеп көрүңүздөр, болгону 1% акчаны дайыма күн сайын чыгарып алып турса болот. Телефон номерлерин мен астына жазып коем. Бишкекте дагы бар, Москвада дагы бар.